Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы. Бүгін 2 февраль 2023 жыл. Мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы Советский Фере көчөсүнүн кесилишинде жүрөм. Ушул жерден бир аз эле чыгышты карай барсаңыздар, туғандар, бир сатылуучу үй бар экен. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Сиздер Сум тараптан туғандар Советский көчөсү менен түз эле түшүп келе бересиздер. Биринчи Щербакова көчөсү менен Советский кесилишет, андан кийин Фере көчөсү менен Советский көчөсү кесилишет. Ошол жерден чыгышты карай түз барсаңыздар, Фере көчөсү бир 500 метрден кийин Дачная көчөсү болуп калат экен. Ошол Дачная 52-даректе сатылуучу үй жайгашкан. Жана бул жерде мынакей көрүп турасыздар, көптөгөн маршруткалар шаардын бурч-бурчуна барышат. Түз түшсөңүздөр Дордой, Объездной жана башка. Өйдө карай келсеңиздер Гоин, Сум кете берет, андан ары ушундай болуп. Ушундай. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жаздырыңыздар. Жана күн сайын Бишкек шаарынан Чүй областынан сатылуучу үй квартиралар көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө, бүгүнкү чыгарышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тарабы. Эң эле батыш чек арасы мынакей бул жерден башталат. Эң эле чыгыш чек арасы. Эң эле батыш чек арасы үй бүткөн жерге чейин. Жалпысынан жеринин аянты 5 соток. Көчөнү көрүп турасыздар, асфальт, капталган тротуарлар куюлган. Анан үйдө сырыст жок экен. Токунар мынакей. Кошуналарга салыштырмалуу бир аз бийигирээк жайгашкан жери. Бул жак бир аз чукуру, бул жак бийигирээкте жайгашкан. Бул көчө тарабы. Көрүп тургансыздардай природный газ бар, суу, свет бар экен. Мектептер боюнча айтсак, мектепке жөө барып келишет балдар. Азыр бирөө жөө барып келген учурда, жөө барып келген аралыкта жакын эле жерде жайгашкан садиктер, частный садиктер бар экен. Эми короосуна келип калган маалыматты берейин тугандар. Көчө тараптан көрүп тургансыздардай дарбаза орнотулган. Бул жагы мынакей кенен бир 2-3 машина аткандай жер, төрүндө да бош жерлер. Анан бул жерде 2 бөлмөлүү склад деле бар экен. Андан ары бул сатылуучу үйдүн кире бериши тугандар. Түз эле кирсеңиздер, ал жакта кире бериштен душ, ванна жайгашкан. Ажаткана үйдүн ички тарабындагы дуалдары кафель, суусу Аристон менен жылыйт тугандар. Андан ары прихожкадан сол тарапка карай кирсек, бул жакта коридор. Бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кетип атканбыз. Оң тарапта киргенде эле детский спальня бөлмө. Түндүк тараптан терезе орнотулуптур. Отопление, паровой отопление тугандар. Ар бир бөлмөдө отопление материалдары бар жана үй жылуу. Андан ары кийинки бөлмө, бул жакта кухня жайгашкан. Газ жана айткандай киргизилген тугандар. Түштүк тараптан терезе, раковина орнотулуп суу чыгарылган жана көрүп турганыңыздардай кухонный мебелдер. Жана андан ары түз өтсөк зал жайгашкан тугандар. Түштүк тарабынан бул бөлмөдө даштым окшойт. Түндүк эмес, түштүк тарабынан катарынан 2 терезе, анын тышкы тарабынан темирден болгон решетка бар. Отопление материалдары бар. Мына ушундай дагы бир бөлмө жана ушул бөлмөдөн биз дагы 2 бөлмөгө өтүп кетип экенбиз. Бир детский бөлмө жана дагы бир бул жакта спальный бөлмө жайгашкан. Түндүк тарабынан терезе орнотулган. Мына ушундай бөлмө. Эми короосуна чыгып калган маалыматты берейин тугандар. Мен кале сатылуучу үйдүн короосундамын. Эми үйдүн бул жагын көргөзөйт тугандар. 2 бөлмөлүү склад. Бул түндүк тарабы үйүбүздүн. Дагы кенен хозпасторго салган кенен жер, жөө дагы төрүнөн чоң үй салсаңыздар деле кенен жер бар экен. Азыркы учурда мөмөгө кирген бактар бар ал жактарда. Үйдүн тышкы тарабындагы ажаткана. Бул жерде чакан нафес тугандар. Чоң жаңгактагы кошуналар менен болгон чек аралар бийик забор менен тосулган. Төрүндө бир мондай темирден болгон эме бар экен. Сарай дейсизби же ит кармаганга? Бул жакта негизи мал кармаса керек. Советскийдин жаны эле. Почти мал кармай турган жер эмес, негизи шаар жакын эле бул жерге. Советский Фере же шаарга карай ошону сурап турган үйесинен. Мына ошондой тугандар. Так, эмне маалыматы калды? Бул жакта бир мондай фундамент
Баасы бул үйдүн $56,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсин номер экранда, звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. $56,000. Анан достор менен, группалар менен сиздер видеолорду бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарылышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.